Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта бүгүн 2 сентябрда болуп өткөн оюндардын жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Сарыөзөн тайпасындагы алгачкы оюнунда Чүй облусунун Ак Суу командасы менен кезгелип 8-3 эсебинде жеңишке жетти. Бул беттеште Сарыөзөнгө кайтып келген Аскат Аскаров 3 салым салса, Ержан Тургунбаев менен Байыш Акылбеков 2ден ула кыргытышты. Акыркы салымды легендарлуу Улан Насакеев салды. Ал эми Ак Суу командасынан Арген Карыпбаев дубль кылды. Эртең 3 сентябрда Сарыөзөн жарым финалга чыгуу үчүн Шахтер менен ойнойт. Буга чейин Шахтер дагы Ак Сууну утуп алган. Достук бул белдештеги биринчи оюнунда Казарман менен күч сынашып 9-1 айырмасында жеңишке жетти. Рустам Таналиев менен Исхак Бекболот уулу 2 жолудан салым салышса, Саймадан үй интернети менен телевидение. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Манас Ниязов, Кыяс Ниязов, Бексултан Абдикалил уулу, Нурдин Болотбеков жана Кубаныч Султан уулу бирден улакты Тайказанга таамай ыргытышты. Бул оюнда Достуктун 5 коргоочусу гана салым сала алышкан жок, калгандарынын баары өзгөчөлөнүштү. Намыс болсо биринчи беттешинде Бийиктик командасы менен кезгелип 12-1 эсебинде утуп алды. Улуттук курама команданын чабуулчусу Дастан Русланов бул оюнда 6 салым салса, Дөлөтбек Турманбетов менен Бакай Мирбек уулу дубль кылышты. Ал эми Айтбек Жолдошбек уулу, Мирбек Муташев бирден улакты Тайказанга таамай ыргытышты. Эми эртең Намыс Алтын Альянс менен күч сынашат. Жеңгени жарым финалга чыгат. Ынтымак болсо биринчи беттешинде Ак Илбирсти 11-2 айырмасында утту. Бул жолугушууда Өмүрбек Эсен уулу, Майрамбек Рыспеков жана Айдаркан Анарбеков дубль кылышты. Кушчуба Ирис уулу, Нурлан Узеев, Жойко Розбаев, Тойчу Кургунбаев, Нуржан Мелисбек уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. 3 сентябрда Ынтымак Ичке Суу менен ойнойт. Ошондой эле бүгүн биринчи лиганын алкагында тайпалык баскычтагы акыркы оюндар болуп өттү. Анын жыйынтыгында жарым финалга чыккан командалар белгилүү болду. Биринчи жарым финалда Жаш Тилек менен Айтматов ойнойт. Экинчи жарым финалда Бакай Ата Биримдик менен күч сынайт. Алло, Бешикбо бек болсун. Чоң рахмат. Сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер бөлөкчө экен. Сөз менен айтып бере албайбыз го дейм. Кызың төрөлдү, өзүң оюн талаасындасың. Ушундай болуп калды. Чын эжеңге салам жолдоп койбойлубу? Жубайыма салам. Чоң рахмат. Ушундай татынакай болгон кыз сүрөт берип атат мага. Шабекмин этен ден соолук чын болсун, өмүрү узун болсун. Мен сени кетип калдыбы деп ойлоп аттым эле. Кетейин дегем, эми бүгүн оюн болуп ушунча бир айдан бери даярданып жүрүп эми. Жоопкерчиликтүү учур. Ошо жоопкерчилик учур. Бир аз сабыр этип. Ошо оюнду өткөрүп коелу, барам буюрса. Азыр оюн талаасына чыгып атасыңар. Ооба. Алгачкы оюнуңар. Ооба. Маанай кандай оюнга болгон? Маанай жакшы. Маанай эки эсе сон болот. Даярдыктар жакшы буюрса. Бир ай даярдандык, почти 1,5 айдай. Шаттар, балдарын табы жакшы. Анда ийгилик каалайбыз оюндарга. Чоң рахмат. Кызыңдын өмүрү узун болсун. Чоң рахмат. Жубайыңдын да ден соолугу чың болсун. Экөөнө тең ден соолук өмүр каалайбыз. Рахмат.